Ысык көлдүн түп айылында 12 жаштагы Бактияр Турганбаевдин дайыны белгисиз. Жоголгон бала 9-июнда каналдын жээгине ойногону кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Мост жактан эч керек да, мосттун астына. Ким бол? Ойнойм деп тиги токойго койлорду карап келген ойнойн деп эле чыгып кетип эле жок болот да. Жумуштан келсем жок. Бала кайда? Ойноп кеткен бойдон келе элек деп. Мал салып уйлары келгенде эле келчи да үйгө. Малы менен кошо эле чогуу келчи. Малы келди, өзү жок. Бададагы малдар келди. Урушуда жүргөн койлор келди, жок. Аны издеп чыктык, издеп чыгып эле жок. Анан кошуналар кошо издешип чыгышты. Издешип чыгып анан могу жерден тетиги бадал берирээк жагынан кийими табылды. Бутунда носки жок, шлепкасы жок. Эртеси шлепканы таптык. Бүгүн шлепканы тетиги жерден шлепкасын таптык. Шериги коркуп баланын сууга агып кеткенин айткан эмес. Жоголгон баланын ата-энеси сууга агышы мүмкүн эмес, бирөөлөр тарабынан уурдалып кетиши мүмкүн деп божомолдошкон. Бирок жанындагы шериги агып кеткенин айткандан кийин гана куткаруучуларга, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, милицияга кайрылып, издөө иштерин башташкан. Балдар азыр жай мезгили болуп, балдарды коп коюшуп эле балдарды карабайт, контролдобойт балдарды. Бала үйүнөн чыгып кетет, ойнойт. Мектептен мугалимдер караса, бияктан уже каникулга тарап атканда мугалимдер ата-энесинен расписка алып алат. Жайлата баланы мен карайм деп. Ошентип карабастап, анан бияктан эмне баланы карабагандыкты да. Эки бала чыкты, көрүнгөн жерде ойноп түшөт. Сууга түшкөн жок. Токойдон өпсүрө, ошонун баарын ата-энеси билбестиктен ушундай болуп калды да. Баланын ата-энеси куткаруучуларды чакырган убагынан өтө кеч келип, иш алып бара жаткандарынан нааразы болуп жатса, куткаруучулар баланын жакындарын өздөрүн күнөөлөп, кеч кайрылганын айтып жатышат. Ушул тапта издөө иштери дале улантылып жатат. Бул кенедеги Караколдон Бишкектен келет болчу 4 саат. Жок. 4 саат дегенден келди. 4 саат. Это вообще беспредел. МЧС дагы белер э? Мына МЧСтен водолазниктер чакырганда Караколдон 4 саатта келди. 1 саат кийинди бул жерде. 5 помощник менен.